ата бейіштің дарвазасы туғандар. Ата мындай сыртқа көп төгіле бербейді. Ата мында байқайсың, төгіле беріп, атаңмен мында сөйлесіп болсын кердечи. Бирок атаң жүрөгүнөн сени жакшы көрөт. Атаңчы сен мындай таптаңда баскандачы 2 жашка чыкканда мынтип тамтаңды баскан. Мынтип алып туруп, сени карап алып туруп, жаман сүйүнгөндө сен аны билбейсиң да, сен 2 болушуң керек. Карап туруп, ушу менин балам депчи. Чоңойгондо жардам берет мага деп. Сүйүнүпчү мынтип. Жүрөгү, көкүрөгүм чыгып кете тургандай сүйүнгөн. Тамтамдап, менин балам биринчи жолу басып атат деп сүйүнгөн да. Мына ата ошондой болот. Атаңчы, атаң кандай болот айтайынбы? Атаң сен кийсин деп школго жакшы сумка асынып барсын депчи. Атаң течакта сүт тартканга даяр да. Атаң сени жакшы тамак жесин депчи. Бут кийимиң элдерге окшошсун депчи. Бирөөнүн эшинен кары көрөгүнгө даяр да. Атаңчы сени элдерден кем калбасын деп телефон алып бериш үчүнчү бирөөнүн үйүнө барып бок чыгарганга даяр да. Мына ата ошондой болот. Атачы кандай болот билесиңерби? Атачы баардык жүктөрдүн, проблеманын баарын көтөрүп, балдарыбыз жеңилчиликте үйдө жулууда жана көмүрдүн баары үйгө жагылып жулуу эл жебегенди жесин деп атаң Россияда курбанчылык кылып, Россияда өзү жебей, аяп өзүнүн ушуну сатып алгандан көрө Кыргызстанга салайынчы, Европада жүрүп ушуну кийгенден көрө Кыргызстанга салайынчы.